Маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт. Кутмандыңыздар менен урматтуу Марал радиосунун угармандары, биздин социалдык тармактарыбыздын жана Марал ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Күн чабыт маалыматтык талкуу программасы, анын бүгүнкү чыгарылышын мен Айдина Маматисаева алып барам. Бүгүнкү берүүбүздө биз курулуш жаатындагы жаңы трендтер, батир тандап сатып алууда жарандар эмнелерге көңүл бурушу керектиги, кыймылсыз мүлктүн түрлөрү туурасында маек куралы деп чечтик. Студиябызда конокто Авангард Стиль компаниясынын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Данияр Урманбетов, аталган компаниянын сатуу бөлүмүнүн менеджери Нурболот Шералиев жана бир аздан соң бизде бүгүнкү берүүбүздө ушул эки коногубуз болот. Биздин ушул жана башка суроолорубузга дагы жооп берет. Эгер сиздерде дагы ушул темага байланыштуу суроо, сунуш же пикириңиздер болсо, анда байланышка чыгыңыз. 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06 номерлары иштөдө. Данияр мырза, ушу бүгүнкү күндө курулуш тармагы өтө тездик менен өнүгүп жатканын байкап жатабыз. Анан бүгүнкү күндө азыркы тапта Кыргызстанда кандай жаңы трендтер бар? Биринчиден кутман таң, радио Маралдын угуучуларына жана сизге да, Айдина. Негизи эле Кыргызстанда трендтер, именно эгер Кыргызстанды айтсак, азыркы маалда ар бир салынып аткан жаңы долбоорлор бир концепция менен болушу керек да. Ошол мынтип айтсам, негизги тренд деп айтсам болот да. Бул концепциядан эмне кантип түшүнсөк болот? Өзүнүн бир тарыхый же бир келбетине келиштүү бир ойлор болушу керек. Ошол концепцияда архитекторлор менен жана дизайнерлер менен отуруп ойлоп чыгат. Мисалы үчүн бизде жана баарына эле Бишкекте жашагандардын баарына таанымал болгон Француз квартал деген турак жайыбыз бар. Француз квартал турак жайыбыз бул концептуалдуу турак жай. Себептен да үйлөр француз архитектурасына алынган. Анан жапыз этаждуу. Негизи эле Францияда алсак, илгерки классика, французский классика деп айтсак, архитектурада үйлөр бир 4-5 этаж, кээде 3 этаждуу болот да. Бизде эле ошо башында ошол турак жайды баштап атканда биздин компанияда 5 этажлык куралы деген ой бар болчу. Бирок 5 этажлык курганда өтө эле кымбат болуп чыкмак да батирлер. Себептен азыраак сатыла турган чарча метрлер болуп калмак, анан айласыздан баасы кымбат болуп чыкмак. Ошондуктан биз кичине болсо да көбүрөөк кылып 7 этаж кылганбыз да. 7 этаж кылганбыз. Бирок ошо 7 этаж дегенде эле аз. Азыркы маалда 9 этаждан кем эч ким курбайт болушу керек. Себептен бул экономика тарабынан, финанс тарабынан кичине кантип айтсам, оорчулукту алып келет да. Себептен да бир жердин баасы да кымбат, анын курулуш да азыр көрө таскар кымбаттады, материалдар да кымбаттады. Андан тышкары жана усталардын ишине төлөмө майнасы да кымбаттады, көтөрүлдү да, кымбаттады эмес, көтөрүлдү. Ошого ылайыктап анан санап келгенде 9 этаждан кем салган, негизи экономика жагынан туура эмес болуп калат, аз болуп калат да. Биз ага карабастан ошо француз кварталын тиги накты эле француз кварталына кылалы деп чечкендиктен болгону эле 7 этаж кылып курганбыз. 7 этаждын ичинен болгону эле деме ушу 7 этаж, негизи 8 этаж, жашабай турган кабаттар бул 7 этаж да. Биринчи кабаттарында эч ким жашабайт. Аякта жана кладовкалар болот, ресепшн, фойе, холл, анан ошол тарапка эле берилген да, эч кандай коммерческий жана бөлмөлөр жок. Демек, ушу жаңы трендтер концепцияга жараша болот экен да? Ооба. Түшүнүктүү. Нурболот мырза, ушу азыркы тапта жашыл экономика деп дүйнөдө энергияны үнөмдөө жана жаратылышка зыян келтирбөө аракеттери көрүлүүдө. Сиздердин компания жашыл экономикага кандай маани берет? Жакшы суроо экен. Бүгүнкү күндө мисалы ушу жашыл экономика деп кетсек, бул биринчисинен мисалы энергияны сактоо, азыркы күндө баары эле курулуп аткан үйлөрдүн баарын жылууну жакшы сактоо үчүн мисалы жаңы терезе айнектерди коюп башташкан. Бул мисалы курулуш тармакта алсак, утепление деп коебуз, жылуулукту сактап, сырт жагынан мисалы тиги королор жайларын жакшы мындай көбүрөөк жашылчалар менен эгип ошону баарын бүтүргөн көп эле курулуш компаниялар, бизде эле гана эмес, көп эле компанияларды эле көрүп атабыз. Ушунун максаттарына жеткизип, ойлорун ишке ашырып атышат да.
кошумчалап кетсем жана жылуулануу боюнча себеп дегенде жашыл экономикасы негизи табиатты жакшы сактап калуу максатта да. Анан эгер биз жакшы жылуулатпасак үйлөрүбүздү, терезелерибизди да жылуу болуп, бүт стандарттар менен коюлбаса, кышкы малда же жайкы малда көп энергия сарпталат. Жайкы малда бул үйдүн бөлмөлөрүнүн ичин муздатыш үчүн, кышкы малда жылуулук кармап анан сакташ үчүн да. Ошондуктан биз канчалык жылысак, ошончолук жылуулук көп сакталат. Бул жылуулук сактоо деген энергетикага түзмө-түз таасир. Энергетиканы айтканда бул деген газ сарпталат, электр энергиясы сарпталат жана көмүр жагылат деген ойдо да. Ошондуктан бизден ошондой үйлөрүбүздү жылуулап, жакшылап салсак, бул да биз тараптан кичине да болсо ошо жашыл экономикасына салым деп эсептейбиз. Айтсаңыз, ушу эл арасында азыр кандай турак жайларга суроо талап көп болуп атат? Эми эл арасынан айтсак, негизи жалпылай алсак, бизде Кыргызстанда батирлер, турак жайлар негизи жетишсиздик аз. Себеп дегенде бизде көбүнчө байкасар союз малына курулган үйлөр болчу. Анан биз ушу эгемендүүлүк алгандан баштап көп деле салынып, жана план боюнча, союз малда план боюнча элдин саны өскөн сайын да кура берчү го. Бизде андай болгон эмес. Кичине тилекке каршы, бул жана ар кандай дүйнөлүк абалга карата, биздин өзүбүздүн абалыбызга карата, жана Орто Азияда болгон абалга карата ушундай болуп калган да. Бирок ага карабастан жеке компаниялар, жеке куруу компаниялары коммерциялык болсо деле максат менен ошол тармакты да жаап келатат да, салып. Ошондо мындай толугу менен айтсак, азыркы малда элдин арасында батирлер жетишсиздик да, ошондой маселе бар. Бирок болбой эле иштеп атабыз, бүт эле курулуш жаатында иштеген компаниялар куруп атат. Эми мындай тагыраак айтып кетсем, негизинен 1 бөлмөлүү жана 2 бөлмөлүү батирлер өтө мындай элдер керектүү да. Себеп дегенде баарыбыз да билебиз, бизде көпчүлүк элибиз аймак тараптарында жашаганына карабастан, бизде деген медицинанын борбору деп айтсам болот, илимдин борбору жана бизнестин борбору, бул Бишкек калабыз болуп атат, анан Ош калабыз болуп атат. Ошондуктан ушул эки шаарда негизи эле мына жалпылай алсак куруу иштери көбүрөөк жүрөт да. Дагы мисалы кардарлар батирлерди тандап алууда эмнелерге көңүл бурат? Эмнелерге кызыгышат жолу? Биринчиден эми мисалы ар бир кардар өзүнүн мындай суроо талаптары бар болот. Мисалы деп кетсек, бул бир определенный бир райондо жашаса, жумушуна жакын болсун, мисалы балдарын мектеп окуу жайына жакын болсун деп туруп, ушуну биринчиден райондо жайгашкан жерин караштырышат мисалы. Бүгүнкү күндө азыркы убакта мисалы Бишкектин түштүк району аябай мындай көп популярный болгон район болуп атат. Ошол жактыкын көбүнчөлөр сураштырып атат аны. Экинчиден мисалы үйдү деле караштырып атканда азыркы убакта мурункудай мисалы деп коелу, 5-этажда 2 бөлмөлүү батирим болсо деген максат коюшпайт азыркы убакта. Көп эле клиенттер азыр кардарларыбыз билишет эмне алыш керегинчи, мисалы жакшы короо болуш керек, балдар аянт мисалы жерлер болуш керек деген ушундай суроолор аз көбөйүп калышкан да клиенттердинчи. Ушундай мисалы. Негизи алсак, эгер кайра тиги союз малындагы убактына келсек, союз малында салынган үйлөрдө жана эки нерсе жакшы саналбай калыптыр да. Бул деген биринчиден машиналар каяка токтолот деген. Себеп дегенде союз малында элде мынчалык машинанын саны көп эмес болчу. Экинчиден балдар ойной турган аянтчалар. Мүмкүн ошол замандагы, ошол талаптагы балдар ойночу аянттар талабына жооп берчи ошол замандан. Бирок азыркы малда ал союз малына салынган жанагы эле качалкалар, горкалар такыр азыркы замандын талабына жооп бербейт. Ошондуктан азыркы кардарларыбыз жана келечекте кардар боло турган адамдар ошолорго көп эки маселеге көп көңүл бурушат. Түшүнүктүү. Нурболот мырза, айтсаңыз, ошо кыймылсыз мүлктүн эконом класс, комфорт, бизнес же премиум класс түрлөрү эмнеси менен айырмаланат бири-биринен?
Бул сурооңуз жакшы экен. Ошо суроо менен эле жоопту айтып койсок мындай болуп калат. Мисалы эконом, комфорт, бизнес, премиум класс деп бөлүнөт өзү биздин курулуш тармагыбызда. Эконом десек, мисалы бул эми курулуш материалдары колдонгон кайсы материалы болуп калат да. Бул үйлөр өзү панельный мисалы үйлөр болуп калат. Же конструктивный жактан айтып кетсек, үйлөрдө бүгүнкү күндө салынып аткан конструктив жагынан железобетонный каркастар. Канча көбүрөөк мисалы салынса, ошончолук эле үйлөр мисалы шаг колонн деп коебуз. Үйлөр боло мындай комнаталары, бөлмөлөрүндө боло широкий болуп чыга турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар болот да. Премиум класста айтып кетсек, ошондой эле колдонгон материалдар, сырт бөлүм жагы мисалы, кандай терезелер коюла турган, потолоктордун бийик жактары ошол асыл характеристикалар болуп калат да ошол жерге. Кардарлар арасында кайсы түрүнө суроо талап көбүрөөк болуп атат? Эми курулуш тармак мындай чоң өзү. Көп эле компаниялар бар, ар сфераны карай тургандарчы. Көбүнчө кардарлар өзүнүн чөнтөгүн караштырып, анан тандашат. Бүгүнкү күндө бардык эле кардарларды көрүп атабыз, алар в основном ошо премиум классты тандашат да. Данияр мырза? Кошумчалап кетким келет, ушул айтылган суроо абдан жакшы экен, чынын айтканда. Көпчүлүк бизде элдер алып атканда үйдүн кайсыл классына таандык экен билбей эле баарын жана орусча айтып кеткен элитка деп айтып коюшат. Жаңы курулган үйлөрдүн баарын элитка. Бирок негизинен айтсак, жаңы курулган үйлөр баары элитка деп айтышта туура эмес. Себеп дегенде жана сиз айтып кеткендей, эконом класс, жаңы эле курулган үй, бирок эконом классына келет. Ошондой эле жаңы курулган үй комфорт класска келет, жана бизнес, анан премиум класс деп. Эми тагыраак да айтып кетсек, булар жана Нурболот туура айтып кеткендей колдонгон материалдарынан байкалынат. Анан көбүнчө учурда эконом менен комфорт класстагы үйлөр концептуалдуу, кичине орусча айтканда слабый болуп калат да. Концептуалдуу жагынан. Анан эконом менен комфортто көбүнчө адамдардын саны көбүрөөк болот. Көбүрөөк батирлер болот. Жана батирлердин аянттары да кичирээк болушат да. Ушу кардарлар келип батирди тандап алууда ушул боюнча сиздер маалымат бересиздер да, эми? Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде мен жана айтып кеткендей эле көп эле кардарларыбызда жаңы үй салынса эле премиум эмес, мындай элитка деп эле айтышат да. Анан ошондо ар бир жана батирлердин классына карата баалар да чыгат да. Эми ошондо түшүндүрүп беришекпиз да, эмне үчүн деген ошол эле салынып аткан жаңы үй, мындайча тырмакчанын ичине айтканда элитка деп айтсак, эмне үчүн бунун баасы мындай, мунун баасы эмне үчүн мындай деп ошону түшүндүрүп айтып беришекпиз. Себеп дегенде ар бир кардар ошону түшүнүп, билип, анан өзүнүн жана каражатына салыштырмалуу көп ошону тандап алат да. Түшүнүктүү. Ушу Авангард стиль курулуш компаниясында кардарлар үчүн кандай жеңилдиктер бар? Мисалы, батир сатып алууда бөлүп төлөө менен бий же ипотека калса болобу? Бизде мисалы кардарларыбыз бизге кайрылганда, квартираны тандап атканда мисалы, ал жерде биз жакшы эле гибкий условия деп коебуз. Клиенттерибиз алып атканда мисалы төлөмүнө караштуу эле бизде арзандатуулар бар болот. Биздин курулуш иштери бүткүчөк, ошон узар төлөм мөөнөттөрүн караштырылган. Ипотека боюнча десек, бизде азыркы убакытта коммерческий банктар менен сүйлөшүп атабыз, ипотечный программа боюнча. Биздин кардарларыбызга оңой болсун деп, мисалы 5-8 жылга чейин төлөм болсун деп туруп, ушундай азыркы убакытта переговор жүргүзүп аткан болчук да биз. Бирок көпчүлүк учурда биздин келип бизден ала турган кардарлар бизден жанакы узак мөөнөткө бөлүп төлөө абалын алышат да. Бизден кандайча жана орус тили менен айтканда рассрочка деп коет го. Биз деген мисалы үчүн бир долбоорубуз бир 2 жылдык долбоор болсо, ошо 2 жылдын ичинде бөлүп төлөп алууга шарт түзүп беребиз. Бирок ошол долбоор бүткөнгө чейин да. Эгер биздин кардарлардан кандай кылышат? Көп эмес, бирок бар. Ошо бизден алынган узак мөөнөткө төлөп бүтүп, дагы бир калдыгы калса, ошол калдыгына кредит алып туруп жаап салгандар да бар да. Түшүнүктүү. Ушу Авангард стиль компаниясынын үйлөрүндө коопсуздук маселеси канчалык каралган? Эми коопсуздук бизде негизи эле эң башкы девизибиз деп айтсак болот, эң башкы максатыбыз бул коопсуздук. Коопсуздук дегенде бул адамдын коопсуздугу жана үйдүн коопсуздугу, канчалык бышык болуп салынганына абдан чоң
көз бурабыз абден чоң ушул жаатты карайбыз. Анан эми салынып аткан сөзсүз түрдө бизде жана монолитный каркас деп коет. Аны да эгер 8 балл деп бизге конструктивдер берсе, биз аны деген 9 балга чейин өзүбүз бышыктап ушундай салабыз. Бул биринчиден. Сөзсүз түрдө жанагы жердин абалына карап, сейсмикасына карап, үйлөрдө ошого карата жана рекомендацияларды алып, ошого карата салабыз. Андан тышкары салынып бүткөндөн кийин биздин турак жайларыбызга кириш да жеңил эмес да. Биздин турак жайлардын короосуна бизде жашап аткан ошо турак жайда жашап аткан үй ээсилери, батирей ээсилери эле кире алат, жана алардын коноктору. 24 саат бою видео наблюдение менен жана охрана менен көзөмөл болуп турат. Түшүнүктүү. Бизде азыр кыскача жарнамалык түрмөк бар экен, андан кийин берүүбүздү улантабыз. Марал үналгысында жарнама. Сонундуктун жана жөнөкөйлүктүн айкалышы. Француз даңазасы менен Елисейские поля турак жай комплексиндеги жашоо. Кенен жашыл аймак курулуштары азаян. Европалык стиль. Авангард стиль курулуш компаниясынан Елисейские поля рахаттуу жашоо. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Күн чабыт программасын улантабыз. Бүгүнкү берүүбүздө биз курулуш жаатындагы жаңы трендтер, батир тандап сатып алууда кардарлар эмнелерге көңүл бурушу керектиги, кыймылсыз мүлктүн түрлөрү туурасында кеп куруп жатабыз. Студиябызда конокто Авангард стиль компаниясынын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Данияр Урманбетов жана аталган компаниянын сатуу бөлүмүнүн менеджери Нурболот Шаралиев бар. Эгерде сиздерде ушул темага байланыштуу суроо, сунуш же пикириңиздер болсо, анда байланышка чыгыңыз. 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06 номерлары иштөөдө. Нурболот мырза, ушу үйлөрдүн сырткы келбети, архитектуралык түзүлүшү канчалык маанилүү? Себеби Бишкектеги жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйлөрдө ушу архитектуралык гармония жок, башаламан деп сындар көп айтылып келет да. Туура айтасыз, жакшы суроо экен. Бүгүнкү күндө өзү мисалы курулуш тармакты алып кетсек, курулуш компаниялар кайсы жерден мисалы жерди алып, ал жака жаңы долбоордун баштап атканында мисалы деп кетсек дагы жакын жайгашкан компаниялар болсо бири-бири менен эч сүйлөшө албай, мисалы ар ким ар кандай архитектурный планировка менен, архитектурный стиль менен салып кете беришет. Бул мисалы деп кетсек, биринчиден бул жакта өкмөт жактан кичине мындай контроль болсо, ошолор бир концепцияны беридирип, мисалы чоң райондор салынса депчи. Эң жакшы мындай бир пример келтирип кетсек, бул Россияда кантип салышат. Мисалы өкмөт чоң жерлерди беришет, 10-20 гектарга чейин мисалы. Ошол жактарда курулуш компаниялар бирге келишип туруп, бир архитектурный стиль, мисалы мектеп, бала бакча, поликлиника, больницаларды ошолор салдырып кетишет мисалы. Анан өзү ошол жаңы салынып аткан райондор бир стилистика, бир архитектурага кармалып кетишет. Бүгүнкү күндө биздин деле курулуш компания өзүбүз жактан айта кетсек, ошондой мүмкүнчүлүктөргө өзүбүз деле жеттик. Биз салынып аткан объектибиз минималдуу эң кичинекей азыркы күнгө 4,5 гектар болуп атат. Ошондой чоң аянттарыбызда бирдей архитектурный стиль колдонсун деп туруп, жаңы долбоорубуз баары ошол суроолорго жооп келет да. Ушу Данияр мырза, айтсаңыз, сиздердин французский квартал, анан испанский дом деген аталышындагы көп кабаттуу үйлөрдүн дизайнын, түзүлүшүн иштеп берүүгө архитекторлор чет өлкөдөн жалданабы? Кантип айтсак, эми биздин архитекторлордун деңгээли бийик. Чыныгы айтып келсек, биздин архитектордун деңгээли бийик. Бирок андан тышкары биздин өзүбүздүн компаниябыз ар бир долбоорду иштеп чыгып атканда ошол келбетин, планировкасын, конструктивин жана ар кайсы системаларын отуруп изилдеп чыгып, кайрадан сунуш киргизип, архитекторлорду дагы өзгөрткөнгө түрткү беребиз да. Бизде мисалы айтып келсек, бир долбоорду, Испан дом аттуу долбоорубузду даярдоо эле убактысы 1,5 жылдай өткөн. Даярдап, уже мына даяр, ушуну чыгарып сала баштасак болот дегенге эле 1,5 жыл. 1,5 жыл дегенде бул жумасына 2-3 жолу сөзсүз архитектор менен жолукмай, жанакы
планировкаларын, сырткы келбетин ойлотуп жасаганга да. Андан тышкары эми карап көрсөөр француз кварталы, жанагы испанский дом деп булар аттары да башкача болуп атпайбы? Бул деген мында өзүнүн тарыхы бар бизде. Биздин башчыларыбыз, компаниянын башчылары Европага сапар артып кыдырып келишкен. Ошондо Европанын архитектурасын көрүп, ошо суктанып келип, ушундай кооздукту бияка да салалы деген максат менен келип башташкан да. Мисалы үчүн ошол эле испанский дом аттуу турак жайыбыз Мадридде Мадрид де Метрополе деген бир эмеси бар, имарат бар. Ошо окшоштуруп салганбыз да. Ошондуктан Испания. Түшүнүктүү. Сонун ушу Бишкектеги жаңы курулган же кошумча корпус кошулган мектептердин айрымдарын сиздердин компанияда курган. Анан алардын дизайны, ыңгайлуулугу кандай критерийлер менен тандалып алынган? Тагыраак айтсак, биз деген 20 мектептин 7-микрорайондо 20 мектептин жаңы корпусун курганбыз. Эми бизге деген негизи проект келген. Бул деген биздин мэриянын атынан проект келген. Ошо проектти биз аткардык. Бирок аткарып атканда кичине келбетинен жана сапатынан биздин да сунуштарды кылып, алар менен тактап кантип алардан уруксат алып, анан ошо келбетин өзүбүздө оңдоп, кичине өзгөртүү келтиргенбиз. Бул биздин архитекторлор, биздин жетекчилер, тагыраакты айтып кетсем, биздин башкы директорубуз Эрнис Ихсанович Минкеев ошо көп салынып, күнү түнү негизи ал гана эмес, бүт эле биздин куруучуларга чоң рахмат. Ошол малда 3 смена, 2 смена алып иштешти. Күнү түнү өз маалында жана мамлекеттен коюлган убакытка куруп бүткөнгө, мисалы үчүн биз май айында баштаганбыз, бизге ошо мектепти толугу менен 4 айдай курдук, 4 айда бүтүрдүк. Бул деген өтө бийик темп, чын айтып кетсек, өтө бийик темп. Бирок ошол малда деле биз сапаттуулукту сактап, сөзсүз түрдө коопсуздук сактап, ошол жаңы салынган 20 мектептин корпусунда ар бир класста камералар бар, ар бир коридордо камералар бар. Андан тышкары колдонгон материалдарды чет мамлекеттен алып келген биздин материалдарды колдондук. Ошон бул деген эми бир эле адам деп да айта албайм, бул деген жалпылай бүт компаниянын архитекторлору, дизайнерлары, прорабтары, усталары, башчылары кошулуп, бүт баары инженерлер кошулуп жасалган долбоор деп айтсам болот. Бирок проект, чынын айтсам, бул деген бизге берилген проект болчу. Биз ал проектти өзүбүз ойлоп таап жасаган эмеспиз. Ушу угарман жана көрүүчүлөрдөн суроолор келип жатат. Дагы бир жолу айта кетсеңиз, мисалы, эгер сиздердин компаниядан үй алам же караштырам дегендер кайсы жакка кайрылып же кайсы жактан маалымат ала алса болот? Бишкек боюнча бизде 3 сатуу бөлүмүбүз бар. Мисалы эң башкы сатуу бөлүмүбүз бул Токтогул көчөсү 125/1. Ошол жак кайрылсаңыздар болот. Биздин адистерибиз баарын түшүндүрүп, так маалыматты берип кетише алат. Мүмкүн же биздин эле номер телефонубузга чалып эле 0997 007 007 ошол номерге чалып кайрылып көрсөңүздөр болот. Толук маалыматты бүт баарын айтып беришет адистерибиз. Андан тышкары, эгер кайдагы бир долбоорубузга кызыксаңар, ошо бизге эле чалып айтсаңар, мен бул долбоорго кызыгып атам, ошону көрөт элем десеңер, биздин адистер биздин машина менен барып, биздин унаа менен барып, алып кетип, сизди ошол жака алып барып көрсөтүп, кайра алып келип, бүт ушундай атайын шарттар түзүп бергенбиз. Биздин кардарлар көп убактын сарптабаш үчүн. Дагы бир угармандан суроо келиптир. Сиздердин планда барбы келечекте шаарды кеңейтүү максатында Бишкек шаарыбыздын чет жактарында кичи райондорду салганга? Себеби азыр көп курулуш компаниялары шаардын ичине жана центр жактарга үй салганга аракет кылып жатышат. Сөзсүз түрдө бизде негизи эле Оштодо курууга пландарыбыз бар. Бирок азыркы абалыбызга карата кичине токтоп калып атат. Экономикалык абалга толугу менен айтсак, жана техникалык абалга. Региондорго да, башка шаарларга да куруга турган ойлор бар, бирок азыр шартыбызга карата ушундай Бишкек шаарына эле негизги багытыбыз болуп атат. Шаардын, эгер тактап айтып кетсек, шаарды кеңейтип, чоңойтуп курууга бар оюбуз, бирок ошол жаатында деле иштеп атабыз. Мисалы үчүн, өйдө тарамактагы Советский, Токомбаев көчөсүнүн өйдө тарабында негизи бош эле жер болчу да. Ошол жакта өзүбүз компаниябыз жерди сатып алып,
жаңы батирлерди, жаңы долбоорлорду, жаңы комплекстерди кура баштадык. Биз кура баштагандан кийин биздин артыбыздан биздин кесиптештерибиз башка курулуш компаниялардан да кошулуп дагы кура баштады да. Ошону биз түрткү катары эсептейбиз шаарды чоңойтуп коозулуп атканга. Бизде негизи компаниябыздын девизибиз бар. Биз кыялыңызды курабыз деген. Андан тышкары Бишкек биз шаардын келбетин оңдойбуз деген да девизибиз бар. Ошо эгер байкап көрсө шаардын ичинде эң эле кооз болгон, эң эле бир концептуалдуу болгон жана өзгөчөлөнүп турган имараттардын арасынан биздин имараттар өзгөчө бөлүнүп турат. Ушул көп кабаттуу үйлөрдү курууда мамлекет тарабынан кандай тоскоолдуктар же кыйынчылыктарга дуушар болосуздар? Тоскоолдуктарга деле көп дуушар болбойбуз. Азыркы заманда деле бүт жана цифровизациянын артынан да жакшы келатып, жанакы параллельно проектирование деген бар, единое окно деген бар. Ошол көп жеңилдиктерди алып келатат. Эми жана биз Кудайга шүгүр биздин өнүгүп атканыбыз, негизи Кыргызстан өнүгүп атканы бул деген революция жагынан эмес, эволюция жагынан өнүгүп атабыз да. Жана күч менен салып эметпестен акырындап түшүнүп биздин мамлекетте иштеп аткан башчыларыбыз да ар кайсыл тармакта иштеп аткан мамлекеттик иштердегилер да түшүнүп эволюция тармагы менен акырындап өнүгүп келатат. Бир жактан бизге мына тоскоолдук же кыйынчылык берет деген шарт жана эмелер болгон эмес. Нурболот мырза, айтсаңыз, ушул чет өлкөдөгү жана коңшу мамлекеттерде курулуштун абалы кандай? Анан мисалы алардын практикасын биз колдонуп келе жатабызбы? Чет өлкөдөн көбүрөөк бизге мисалы прогресс орунда турбайт экен. Чет өлкөдөн келишет бизге прогрессивный жаңы материалдар же технологиялар. Алардын материалдарын мисалы колдонобуз, өзүбүз курулуш тармагыбызда, бирок өзүбүз деле мисалы Кыргызстандын нормативный акттары бар, кантип салыш керек, аны унутпайбыз. Мисалы бүгүнкү күндө көбүрөөк фасад материалдары, ички инженерный материалдарын айта кетсек, ошол жакта биз чет өлкөлүк инновационный материалдар колдонуп ошол жактан үйлөрүбүз салынып келип атат. Мисалы жаңы терезелери, суу тармакчактарын мисалы водоснабжение деп коебуз, водоотведение, теплоподача бүт баары ошо чет өлкөдөн келген материалдар болуп калат. А ошо чет өлкөдөн алып келинген материалдар бул жактан дагы текшерүүлөрдөн өткөрүлөбү? Албетте, жаңы материалдар келип атканда деле өзүбүздүн деле мындай контроль бар болот. Сертификат соответствия деп коет. Мисалы бул жактан деле бүт баары гостройдон өтө турган материалдарды караштырып, анан ошону только колдонобуз. Жана лабораториялык изилдөөлөрдөн өтөт ар бир материал. Себептен биз компаниянын атынан айтсак, бизге деген эң бышыктуулук жана сапаттуулук биринчи орунда турат. Ошондуктан ар бир өтүп аткан материалдарды бизден лабораториялык тесттерден өтүп сертификаттарын алып келгенден кийин гана биз аны колдоно баштайбыз. Андан да кошумчалап кетсек, ошол эле чет мамлекеттен келген инновациялар тууралуу. Мисалы үчүн биздин компания биринчилерден болуп, жана кондиционер блокторун орноткон атайын себеттерди биз баштаганбыз орнотуп. Көп үйлөрдө байкап турасыздар, жаңы салынган үйлөр жана эски салынган, Союз маалында салынган үйлөрүнө кайда бир киши өзүнүн үйүнө кондиционер коем десе, тамын тешип, анан кондиционер блокту сыртына коет. Ошол малдарда байкасар көп жана баш аламан болуп сыртта кондиционердин блоктору турган болот. Ошону архитектура жагынан жана эстетика жагынан жабып атайын кооз фасадты бузбаш үчүн биз ушул чет мамлекеттен көрүп келген эле технологияны колдонуп, атайын ошо кондиционер блогун ката турган себеттерди ойлоп таптык. Мисалы үчүн Француз кварталына деле барсаңар, мындай байкасаңар көрбөйсүздөр кондиционер блокторду. Себеби проект түзүлүп аткан, жазылып аткан малда эле ошол жактарды санап, каяка кандай канча кондиционер керек, кандай болот деп ошо себеттерди коюп кетебиз. Нурболот мырза, айтсаңыз, ушу суроолор көп келип жатат. Негизи жарандарга түшүнүктүү болуш үчүн батир алам же тандап баштайм дегендерге кандай кеңештерди берет элеңиз? Эмнелерден башташ керек, эмнелерге көңүл бурушу керек? Эми батир тандап атканда биринчисинен бизге эле чалып көрүшсүн. Бүт толук маалымат өзүбүз эле айтып беребиз. Мисалы кайсыл жактарды эмнесин караш керек, мисалы деле ошо курулуш тармак деле көбүрөөк документ жагынан деле так болуш керек. Мыйзам чегинде иштей турган компаниялар барбы же жокпу, кандай кагаздарын, кандай документтерин караш керек, мисалы
Анан бүгүнкү күндө деле кайсыл райондор аябай мындай популярный кийин деле бул айта кетсек курулуш тармак деле бул мисалы бир батирди алып коюп жашай турган деле эмес. Кээ бир клиенттерибиз дагы бар, кардарларыбыз как инвестиция кылып туруп караштырбай турганчы. Мисалы кийин келечекте кайсыл райондун баасы жакшы өсүп кете турган, кайсыл райондор аябай жакшы спрос боло турган. Ошондой нюанстар дагы бар болот да курулуш тармагындачы. Кошуп салып кетсем болобу? Негизи эле келечекте квартира издеп жүргөн биздин жарандарыбыз болсо, жана жаран эместер деле квартира алса болот негизи. Башка чет өлкөнүн жараны деле. Негизи эле бизден Кыргызстандан квартира алам десеңер, батирлүү болом десеңер, сиз Нурболот айтып кеткендей эч коркпостон келиңиздер бизге. Бизден алам деген максатыңар болбосо деле келип, угуп, түшүнүп, суроо жоопторуңарды биздин адистерге берсеңер, силерге толугу менен талкуулап берип, керек болсо биздин жанагы айтып кеткендей эле биздин курулуп аткан долбоорлорго алып барып көрсөтүп, эмне кандай салынат, эме деп түшүндүрүп берет. Ошондон кийин силер түшүнөсүңөр кайсыл курулуш компаниялар болсам гана кайсыл нерселерине көңүл бурушун. Угармандан суроо келиптир. Сиздерден мисалы 2 бөлмөлүү батир алып, андан кийин бир аздан соң 3 бөлмөлүүгө алмаштырса болобу? Албетте болот. Бизде аябай эле мындай көп эле практикада болот. Мисалы бир клиент келип туруп 1 бөлмөлүү алып туруп, жана курулуп аткан этаптарда деле алмаштырып алса болот. Же жаңы биз долбоор болуп калса ошол жакта квартирабызга эле кайра эле алмаштырып алган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар болот бизде. Түшүнүктүү. Данияр мырза, айтсаңыз, ушул Green Hills аттуу проекттин үстүндө иштеп жатырсыздар азыркы тапта. Ушул боюнча кеңирээк айтып бере аласызбы? Бул Green Hills негизги биздин компанияда алгачкы долбоорлордон болуп эсептелинет. Мындай стилистикадагы жана мындай концептуалдагы. Негизи эле биз шаар четинде негизи эле мындай жер үйлөрдү жана орусча айтып кетет го, особняк деп андайларды курчу эмеспиз негизи. Бул жаңы долбоорубуз ошол мен айтып кеткендей эле шаардын четинде болот. Байтик айыл аймагында. Байтик айыл аймагында болот. 2 этаждуу үйлөр, 2 кабаттуу үйлөр, англис классика түрүндө болот. Англис классика түрүндө болот. Анан эмне үчүн Green Hills дегенде ошол жаңы долбоорубуз тура турган жакта Ал Арчанын тоолору абдан укмуш болуп сонун көрүнүш болуп көрүнөт да. Анан бул долбоорду баштап атканда бул ойлоп аткан маалда бул жаз маалы болчу. Жаз маалында ошондо карасак жазда жайда маалы ошол жакта тоолор жапжашыл болуп турат. Анан ошону ойлоп Green Hills деп атап койгонбуз да, атын жашыл тоолор деп. Негизде алып кетсек, айтып кеткендей англис архитектурасына окшош үйлөр. Ошондуктан бул деген жана Англия десек кичине аристократия жана ак сөөктүүлүктүн белгиси болуп калат го. Ошол аяктап ошо үйлөрдүн атында ар бир 3 түр үй бар аякта. 3 түр үйдүн өзүнүн аттары да бар. Англисче. Бул деген Манчестер деген үй бар, жана Ливерпуль, анан Челси деген үй бар. Ошо үйлөрдүн да өз стилистикасынан, архитектурасынан да айырмаланат. Ичинен да жана планировкасынан да айырмачылыктары бар. Ошону карап байкап билсе болот. Бул долбоор кайсы убакытка барып аякташы күтүлүүдө мисалы? 1,5 жылда азыркы маалда куруу этаптары болуп атат, башка куруу этаптары башталды. Башталды, болуп атат, курулуп атат. Толугу менен бул долбоор 1,5 жылда курулуп бүтөт. Ошол убакытта жана бөлүп төлөп узак мөөнөткө алса болот. Жалпы аянты айтып кетсек 6,7 гектар аянты. Бул биздин азыркы маалда эң ийри долбоор деп айтсам болот аянтына карата. Ошончолук чоң жерде болгону эле 37 үй болот да. 37 үй болот. Анан 37 үйдөн тышкары ал жерде өзүнүн паркы болот. Алия паркы болот, 150 метрден ашык. Сөзсүз түрдө биз деген ар бир салып аткан долбоорго балдар аянтчасын куруп кетебиз. Жана спорт аянтчасын куруп кетебиз. Жана воркаут, гимнастический аянтчаларды куруп кетебиз. Воркаут аянтчаларды. Андан тышкары ошол турак жайларда турган, ошол долбоордо турган адамдарга да теннисный корт курулат ошол жерде.
Ушул долбоорго кызыккандар көппү азыркы тапта? Анан эгер мисалы азыр кызыккандар болуп калса, кантип маалымат ала алат? Чынын айтып келсек, бул долбоорду биз жөн эле баштаган эмес. Бул биздин эле кардарлардын суроосунан эле качан ушундай силер жалаң эле көп кабаттуу үйлөр курасыздар, качан мындай 2 кабаттуу жөнөкөй мындай үйлөрдү курасыздар дегенден чыгып келген долбоор да. Сөзсүз түрдө эгер угармандарыбыз болсо, биздин келечекте кардарларыбыз болсо, бизден алам деген эң оңой биз менен байланыш. Бул деген биздин номерибиз бар. 0997 007 007 Авангард стиль компаниясына. Ушул Авангард стиль компаниясынын алдыдагы пландары менен дагы бөлүшө кетсеңиз. Балким дагы башка долбоорлор бар. Сөзсүз түрдө биздин компания негизи ордунда турбайт, дайым жаңы долбоорлор издеп жатат. Эми жалпылай айтып кетсек, бизде 10 жыл алдыга ала турган долбоордун пландары бар. Азыркы маалда биз эң бийик турак жайды куралы деген максаттабыз. Эң бийик турак жайды куратын максаттабыз Кыргызстанда. Жана кантип айтсам, арт дизайнга көп басым кылынган үйлөрдө кура турган максаттарыбыз бар. Эң бийик деп үйдө айтсак, бул деген азыркы маалда 125 метрден болгон ушундай турак жайды кура турган максатыбыз бар. Эгер артты айтсам, жана дизайнерский дом деп айтып коет орусчасында. Кооз абдан келбети кооз болгон, өзүнчө концепция менен болгон ушундай үйлөрдө курайын деген ойлорубуз бар. Нурболот мырза, айта кетсеңиз, мисалы сиздер кардарлар менен дайыма байланышта болуп турасыздар да, кандай отзывдар, комментарийлер болот? Биз мисалы күндөлүк клиенттерибиз менен, өз кардарларыбыз менен сүйлөшүп турабыз. Андан кийин көп эле мисалы суроолор бар болсо, курулуш этаптары кандай жүрүп аткан болуп аткан болсо, же уже бүтүп аткан объекттерин алып атканда көп эле клиенттерибиз бизге көп ыраазычылыгын айтып кетишет. Мисалы эң негизгиси курулуш тармактан батирлер караштырып атканда бул убагында салып бере турган, сапаты эң жакшы болгон үйлөрдү биздин кардарларыбыз издейт. Биз ошол суроолордун баарына жооп берип, жардам берип, бүт жактарына жардам берип айтып кетсек эле баардыгы ыраазычылыгын жакшы айтып кетет. Ошо. Буга да кошумчалап кетет элем. Негизи эле жалаң гана биздин кардар эмес, четтен деле элдер бизде соцсетке же биздин офиске чалып өзүнүн сунуштарын айтса, биз сөзсүз түрдө ал сунушун же суроосуна жооп берип, же сунушун карап, сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн ишибизде жана келечекте долбоорлорго камтыганга аракет кылабыз. Угармандан сунуш келиптир. Мамлекеттин негизги маселеси шаардагы тыгынды жоюу, мугалимдерди үй менен камсыз кылуу. Силер чоңдор менен сүйлөшүп, жаңы конуштарга мектеби менен кошо мугалимдерге үй салып, көп жылга бөлүп берсеңер, эки маселе тең жеңилдейт эле. Биз ошол сиз айткан сунуш үчүн чоң ыраазычылык айтабыз. Сөзсүз түрдө бул маселенин үстүнөн да көтөрүп өз компанияда иштейбиз. Мындайда айтып келсек, бул маселени да көп жолу көтөргөнбүз. Эми акырындап, кантип айтсам, азыркы толугу менен экономикалык жана социалдык абалыбыз ушул маалга келип аткандыктан жана аста бүт баары боло тургандай болуп ишенебиз. Биздин убактыбыз соңуна чыкты. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктасак, бүгүн келип убакыт бөлүп маалымат бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, силерге да чоң рахмат. Урматтуу угармандар жана көрүүчүлөр, биз бүгүнкү Күн чабыт маалыматтык талкуу программасында курулуш жаатындагы жаңы тренддер, жарандар батир сатып алууда эмнелерге көңүл бурушу керектиги жана Авангард стиль компаниясы туурасында кененирээк маалымат алдык. Студиябызда конокто Авангард стиль компаниясынын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Данияр Урманбетов жана аталган компаниянын сатуу бөлүмүнүн менеджери Нурболот Шаралиев болду. Бул эфирди сиздер кайталап Радио Марал Facebook баракчасынан дагы көрө аласыздар. Берүүнү мен Айдина Маматисаева алып бардым. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт.